Assalamu alaikum, урматтуу катталуучулар. Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кутманкеш жалпыңыздарга туугандар. Бизде кезектеги автоунаабыз семиместный, полный комплектация. Чыгарылган жылы 2007 беле? 2007 жылкы трехкубовый Toyota Alphard туугандар. Так, документ боюнча. Учет Армения. Таза деп атат. Кыргызстанга да барып келиптир. Состояниясы боюнча машинаны мындай тургандан эле өзүңүздөр байкадыңыздар. Эгер мүмкүн болсо биздин такси коллегалардын границага каттаган группаларга таштап коюңуздар. Өткөнкү Альфардтагы бат эле сатылып кеткен. Мага да чалып аттыңыздар эле, сүйлөшүп бериңиздер деп. Сүйлөшүп берин деп. Эми жетишпей калдык, буйругандык экен. Басы боюнча 850 миң плюс дагы соодалашсаңыздар болот. Учурда зимний баллондо состоянияны караңыздарчы. Куюлма дисканы. Бул жерде полный комплектация, свети дагы черный, кара. Азыр сиздерге бир четтен эми көргөзүп баштадык. Арт жагына ачың эми. Ушул тууганыбыз сатып атат. Бир сыйра өзүңүз комментарий берип койсо, машина боюнча. Неме иш кылып жүрдүңүз буну менен? Буну мен иш ташыйын деп алгам. Азыр кетип атканыма байланыштуу Сатып атасыз. Аркасында киши отурган эмес бияка вообще. О, сиденьялары туугандар жап-жаңы ойдо. Домкрат баары бар, комплектация полный бар да. Мо пол жактары дагы полный таза экен. 4 ВД, объемы 3. 4 ВД, 2 монитор, 2 люк көрүп турасыздар. 4 зоны климат контроль. Ортосунда, анан алдында. Эми ички салон боюнча көрсөтөлү. Бул жагы электрический окшойт да? Электрический мындай жакпашат. Жакшы. Но боковой эшиктер дагы бүт электрический экен. Сиденьялары вообще сонун. Таптаза. Люкту көрдүңүздөр, климат контроль. DVD-си менен экен, а? Жакшы. Өтө сонун не. Мен нар жагынан келейин, бир сыйра көргөзүп коелу. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. Арка эшигин ачылат коюңар. Мына караңыздар. Таптаза бар жагы. Бул жагы да электрический, а? Өтө сонун не. Так, эми ички салон боюнча көрсөтүп баштайлы. Бул жерде климат контроль бар, кондиционер бар экен. Кондиционер, Автомат коробка. Так, сенсорный монитор, мультируль. Эшиктери бүт дагы эми кнопка менен ачылып жабылат, салондун ичинен дагы. Электрический күзгү бар экен, электрический эшик. Мына антибукс болуш керек. Полный электропакет, Противотуманка. Полный электропакет, блокировка, разблокировка. Так. Антирадар бар экен. антирадар. Жакшы. Пробеги канча болуп калды? 181.481 экен пробеги. Оталдырым турган. Анасы. Лобовой жактары дагы таза, трещина жок. Люкту караңыздар. Родной лобовой бүт. Люк каяктан ачылат? Ачпай эле кол азыр эми. Бул мындай жамгыр жабылат. Так, жакшы. Арт күлүгү маяктан ачылат. Мынакей Арт күлүгү ачылат. Бол жабып эле коелу, жамгыр жаап атат. Жакшы. Мотор жакта ачың эми, тууган. Бар жогу таптаза. Газ жок бул жерде? Газ жок. Газ жок. Коюлганда эмес газ. Мотору вообще сонун иштейт экен. Таза иштеп турат мотор жагы. Бир май чыккан жери жок. Бул таза моторлор ушундай бир кургак болот мындай айтканда. Болгон чаң болуп калган, жууп тазалап койсоңуздар эле болду. Ошол жетиштүү. Буюрса, паралары дагы линза экен. Буюрса туугандар 850 миң машинаны көрө бересиздер. Анан тууганыбыз менен байланышып, сооданы кылып, көңүлүңүздөргө туура келсе алып, өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарга иштетсеңиздер болот. Границага каттагандар, мынакей, көрүңүздөр. Аягында мага чалып аттыңыздар бир. Каттаган эмесмин. Каттайын деп алгам анан азыр кайта сакта байланыштуу. Баягында мага 5-6 оңуздар чалдыңыздар, баягы күмүш түстөгү Альфард чыкканда билесиздерби? Жетишпей калдык. Сатылып кетти сразу эле, эртеси эле. Onu da sizler karab көрөсүздөр деген ойдобуз. Бизден ыраазы болуңуздар. Кийинки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.